Жакшы бир суроо берип калдыңыз. Ушу Альянс Алтын фондуна негизи ыраазычылык айтып кетейин дегем. Анткени бизде ошо таза суу ишканасында болгон аябай бир көйгөйлүү маселелерди чечип беришти. Жалпысынан ушу 2 600 000 ашуун сом каржылап, бизде ушу билесиздер, Талаш шаарында жалгыз саркындуу суу топтолуучу жайыбыз бар. Ошол жерде суу келгенден кийин тиги чуңкурчага төгө турган насосубуз бар да. Ошол насосубуз буга чейин бир былтыр мурдагы жылдары бузулуп, 1-2 ай ушундай аябай бир ушу ишканага көйгөй жаратты эле да. Ошо сууну тиги чуңкурчага төгө албай аябай кыйналдык эле. Мына ушу Альянс Алтын фондубуздун каржылоосу менен азыр мына ошо насосту жаңыртып 1 300 000 1 400 000 мен эзимде жок болуп атат. Ошонун тегерегинде жакшы заманбап насос алып келип беришти да. Андан тышкары ушу баардыгыңыздарга маалым, ушу 2016-дан 2022 жылга чейин ушу Европейский банк развития рекультивации деген банк аркылуу каржыланып, бизде Талаш шаарында 25 километр жаңы суу түтүкчөлөрү тартылган. Ошо жаңы суу түтүкчөлөрү бүгүнкү күндө биз Талаш шаары ошо жаңы суу түтүкчөлөрүн өтө албай келгенбиз да. Көбү элдин көбү эски линияда болгон. Бүгүнкү күндө деле ошол көйгөй болуп атат. Анын бирден бир себеби бул бизде ушу суу чыгаруучу жайыбыз бар, головной деп коебуз. Жанагы электр чубалгылары, электр столбалар, трансформаторубуздун күчү, кубаттуулугу жетпей, эскилиги жетип, ушундай бир көйгөй жаратып келген да. 1 миллиондон ашык сомго ошолорду списогун түзүп ушу Альянс Алтын фондуна сунуштадык эле. Ошолорду да каржылап беришти да. Мына жакында эле берде Талаш шаарынын ушу электр тармактары ишканасына кайрылганбыз. Ошолорду орнотуу боюнча мына февраль айында орнотуп беребиз деп атат. Буюрса ошол февраль айында ушу күчтүү трансформатор жана жаңы линияларды орнотуп алсак, биз толук кандуу ушу таза тартылган таза суу линияларына өткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот да. Ошо биздин ишкананын ишин алдыга жылышына ушу Альянс Алтын фонду бир топ себепкер болду. Ошо ыраазычылыгын билдирем фондко.